Assalamu алейкум, урматтуу достор, барыңыздарга чоң салам айтабыз. Бүгүн буйруса дагы бир бактылуу инсаныбыз, агыраак айтканда Салбек агабыз үй алып турат. Үйдү кайсыл жерден алды десеңиздер, мына ушул Ош шаарыбыздын Юго-Восток кичи районунан алды. Канча суммада, канча бөлмөлүү, канча мөөнөттө алгандыгы жөнүндө силерге бир аз баян кылып берели. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу достор, буйруса биз айткан биздин агабыз дагы үйлүү болуп отурат. Талбек ага, үйүңүз кут болсун. Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүз толук айтып койсоңуз. Менин атым Талбек. Кайсыл жактын кулуну болосуз? Мен Карабулжандын кулу болом, Чалма айылынан болом. Эми үйүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, кайсы жерден алдыңыз, кайсы шаардан? Эми үй жөнүндө айтып кетсем, үйдү Оштон алдым, Юго-Восток районунан. Юго-Востоктон, Канчанчы этаж үйүңүз? 3-чү этаждан. Канча комнаталуу үй. 2 комнаталуу, Эми айта бир аз кооперативге кайталы. Биз келечек кооператив жөнүндө эң алгач кайсыл жактан уккансыз, кайсыл жактан билгенсиз? Эң алгачкы мен Москвада эң кеңже иним бар эле. Иним үйүнө келип калдым. Иним жаңылыктардан ушу тез кабардан көргөн экен. Анан кийин ол иним айтып калды: "Ака, мынаны бир көрбөйсүзбү?" Ушундай компания бар экен дегенден, мага өткөрүп койчу да, мен кетип калгам үйгө, дачага ишке кетип калгам да. Барып качат этип көрдүм, 1-2 эмелер бар экен. Дижолар. Ушу келечектин азыр элиман башчысы чийип көргөзүп аткан экен. Мындай баары жогун чийип көргөзүп аткан экен. Анан кийин одон канча жол жобосун. Одон канча өтпөй эле анан мен телефон менен байланышка чыктым буга. Чыгып анан бул экөөбүз аябай түшүндүрдү, жакшы түшүндүрдү. Анан кийин бул аман чалып калды. Кийин аман: "Ака, мен сиз менен сүйлөшөм, консультация берем сизге" деп калды. Анан телефон аркылуу сүйлөштүк. Бир күн сүйлөштүк, 2 күн сүйлөштүк. 3-чү күнү уже не кыласыз деди. Мен майли деп Москвадан акча которуп. Сиз ошондо акчаны бул жака котордуңуз, онлайн эле туруп койгон экенсиз анда сиз, Онлайнга деди, мен онлайнга эметпедим. Бишкекте классташ досум бар эле. Досумду жөнөтүп барып, досум акчаны салып, акчаны банкка досум төгүп, баш көз болду. Баш көз болуп, анан ол досум келип аманга жолугуп, анан ошону төгүп, договор түзүп, баары жогун эметип, анан ошону жакшы эле бүтүрүшкөн. Очередке кайсы убакта турдуңуз? Очередке февралдын орто ченинде ушундай болуш керек. Февралдын ортосунда. Кайсы убакта келип калды очередиңиз? 4,5 айда келип калды да. Өзү эле Амандын айтышы боюнча, менин эметим боюнча аш кеми 6 ай, 5 ай ушундай деген болчу. Плюс-минус 6 ай деген, Бирок 6 айга жеткен жок. 4,5 айда келип калды. 4,5 айда келип калды. Ошондо үйүңүздү канча суммада алдыңыз, аке? Үйдү 2 миллион жазылган бу йергечи өзү негизи. Договорду 2 миллионго түзгөнсүз. Келечек кооператив менен. Кооператив 2 миллион түзгөнмүн. Үйдү канчага алдыңыз? Үйдү 26 миңге алдым. 26 миң. Калганын өзүм коштум, ошол. Разницасын өзүңүз жаныңыздан кошуп калдыңыз, Жанымдан кошуп калдым. Мына ушул 2 миллионго договор түзүм деп атпайсызбы? Баштапкы төлөмдөр канча болуп калды сизде? Баштапкы төлөмдөрү айына 12 миңден, 2 миңден 12.500, 2 миңден кошулганда 14.500. Баштапкы төлөмдөрү первоначальный взнос. Первоначальный 500 миң төктүм. Адан кийин 80 миң төктүм. Бул вступительный взнос, Ошо менен бүттү. Очередке турдуңуз, ошону төлөгөндөн кийин. Очередиңиз 4,5 айда келди. Келди. Калган 75% биздин компания өрдү. Буларга рахмат. Аны канчага бөлүп берди? 10 жылга бердиңизби? 10 жылга бөлүп берди. 10 жылга бөлгөнүңүзгө канчадан айына туура келип калды? Айына 14.500дөн туура келди. 14.500дөн туура келди сизге. 10 жыл бою ошол 14.500дөн төлөсөңүз кутуласыз. Ошондой договорду ошондой, эми мен өзүм боюнча мен ага жеткирбей 2 жылга пландап атасыз. Пландап атам. Ушундай. Ниетиңизге жеттиңиз, аке, бар болуңуз. Эми бизде келечек кооператив көпчүлүгү ишенбейт да, мындай ишенсе дагы толук ишене албай тура берет жүрөгүнөнчү. Мында уштап силерге окшогон элдерди көрөт, алып атканын. Анан баягы толук ишене албагандар кандай айта аласыз эле? Бул жакта ишенсе болот экен, негизи биздин кооперативге. Чынында эле бар экенбизби? Тура эле көпчүлүк ишенбейт экен.
Мына мен айтар элем ушу келечектин мындай ишенип эметсе болот. Мына мен үй алып отурам, Кудай кааласа. Бу балдарга рахмат. Жаш балдар экен, баары жөө келечек алды да. Иштерине ийгилик бу балдардын. Рахмат, айтқаныңыз келсин. Бу балдар несине мен сыймыктанам. Үстүнөн бир чоң киши карап тургандай адамга мамилеси өтө мындай жумшак мамиле экен. Ошонусуна эле разы болом мен. Анан өзүңүз коркподуңузбу о четке тургандан кийин? Мен алдап кетпейби экен, качып кетпейби экен деген сезимдер болдубу сизде? Коркуу сезим болдубу негизи? Коркуу сезим менде болбоду. Болбоду? Жок, мен адам менен сүйлөшүп туруп эле билесиң мындай элечи. Мага ошондой чувство кетти. А башка бирөөлөр эме болду эми. Коркподуңуз? Мен коркподум, ачык. Коркподуңуз, бар болуңуз. Буйруса, урматтуу достор, көрдүңүздөр, мына ушул Сталбек агабыз дагы өзү коркпой эле келип жазылган. Буйруса, сиздер дагы үй алышты кааласаңыздар, коркпой эле биздин компанияга келип жазылсаңыздар болот. Буйруса, биз сиздерге үй алып бергени ар дайым даярбыз.